Erkek kişi qanday ayalga öte күчтүү мээрим төгөт, сүйүү берет, махабат менен карайт десеңиз, биринчиден ар дайым күлдүрө билген, энергия бере билген. Ар кандай нерселерди айта коет, ар нерселерди айтып күлдүрө коет, алдыңа чыгып секире коет, мойнуңан секире коет. Айтор эркек киши өзүнүн кызын неге жакшы көрөт? Кызы тынчпайт да. Аягынан өт, биягынан өт, эки жакка ойнойт, андай кылат, мындай кылат, ширин ар кандай кылыктарды кылат. Ал кызы да ширин кызы ар кандай кылыктарды кылат, энергичный күлдүрөт, ардекелерди айтат. Кызыктуу ал кыз балачы. Каждый кылыгынан, каждый характеринен, аракетинен эркек киши бул жакта жанын өзү тынчтанат. Кадимгидей рахат алат. Кызы бир секирсе, анын аркасынан секирип айтор. Аял киши зеригиштүү болбош керек. Скучно болбош керек. Караңгы түн болбош керек, жаркыраган нур болуш керек. Ошондой күлүп, жайдары болуп, болгонго аракет кылыш керек аял киши. Думбуйуп, дуп болуп, характери ушундай, всегда мынандай. Бет тырыш. Сен аны кыласың деп кетет. Касы 2000 сөз секундасыга. Анын не кереги бар? Ар дайым энергичный болуңуз, ошол киши, ошондой аялга эркек киши ар дайым тартылат, талпынат, аракет кылат. Себеби көчө согуш да, согуштан келген адамга биринчи жакшы маанай, жакшы тамак, жакшы немелерди бериш керек го, туурабы? Ясно эле да. Сулуу болгонго аракет кылыңыз. Бул ар тармактуу. Бир эле теланы айтпайтам, биrini айтпайтам. Адеп акылдан кулкунузга чейин. Косметиканын сонун колуп, эриңизди анандай деп сөгүп атсаңыз андай кереги бар. Мисалы үчүн да. Спортивканын тарыны, фигурасы чыга турганы жакшысын кийип алып, оозуңуз сасып турса не кереги бар, мисалы үчүн да. Дары таблетка сасып турса, мисалы үчүн. Таза болгонго аракет кылышыбыз керек. О бизге 3-4 та кремдин кереги жок. Таза жыттан жыпары-жыт болуп турсак болду. Да, урматтуу эже кардаштар, бул маселеде ойлонуңуздар.